Кыргызстанда статистика тескеринче кооптабал. Жакшы биздикилер мына экинчи кабатта учурда ишенимдүү оюн көрсөтө алды. Мына Сунил Четри, Индиянын легендасы десек болот, жана башкы бомбардири 72 голу бар бул оюнчунун эсебинде. Мына экинчи кабаттан биринчилер болуп топко жеткенге аракеттенген. Бул оюнчуну Индияда өткөн жеңилүүзасы бар. Позитивдүү жыйынтык жок, бирок мунун бардыгы даярдык иретинде жүрүп жатат. Эң башкы беттештер албетте бизде Азия кубогунда күтүп жатат. Кандай дейсиң? Его взрывная техника, его скорость именно в таких, наверное, вязких матчах понадобится. И вот такие вот... Себеп дегенде, мага жеткен маалымат боюнча, азыр ушул кооптуу абалдан кийин биз сөзсүз түрдө сөзүбүздү улантабыз. Сол канаттан Алимардон Шукуров чудабыз. Мунун негизи ушул көрүнүштүн тарыхы өтө чоң десек болот. Анткени мен ушул беттеш алымда дагы инсайдердик маалыматтар келген. Анткени биринчиден Индия бул биздин курама командада каралган. Ошондуктан ошондой чечимдер орун алган. А бирок планда негизи мага жеткен маалымат боюнча биз Грузия менен да оюн жүргүзмөкпүз, жана европалык командалар менен. Бирок эми мунун бардыгы артта калды. Эми бул турнир дагы бизге жакшы бир жыйынтыктарды, жакшы бир упайларды алып келет деген үмүттөбүз. Анткени рейтинг азыр бизге өтө маанилүү. Мьянма менен тең чыктык, мүмкүн упай жоготобуз, мүмкүн жоготпойбуз. Анткени биздин эле оюндун жыйынтыгы эле таасир этпейт. Анткени параллелдүү түрдө өтүп жаткан оюндарын да карасак болот. Ооба, биз ийгиликсиз оюн жүргүздүк, биз упай жоготтук, рейтингдер түштүк деп жок. Азырынча эч кандай бир жактуу тыянак жок. Ошондуктан күтөбүз. А учурда оң канаттан Александр Мищенко топту жүктөгөнгө аракет кылган, өтө бийик, шашылыш түрдө. Негизи бул абалда, бул эпизоддо чындыгында Александр Мищенко бир аз шашып койду окшойт. Офсайд абалы жок экен да. Мага бул ракурстан офсайд болгондой көрүнгөн. Жок, бирок өтө туура эпизодду окуган Кайрат Жыргалбек уулу мына Бекжан Сагынбаев. Неплохо. Отличный проход и нарушение правил. 20-й номер сборной Индии нарушает правила против Гульджигита Алыкулова. Ну, вот такие вот моменты нужны для нашей команды. Стандарты. Ну, смотрите, Гульджигит Алыкулов прекрасно чувствует мяч. Отличная у него скорость. Ну, и вот, смотрите, на замахе убрал уже. Отыгран был соперник. 20-й номер сборной Индии Притам Котал. Ну и посадил, можно сказать, на карточку своего прямого оппонента. Это тоже в плюс идет нашей команде. Переходи на О. Жаңы топтомунда гана Яндекс Плюс катталуусу 90 күнгө акысыз. Музыка жана подкасттарды угуу менен ырахаттан. Фильмдерди жана сериалдарды көр. Таксиге арзандатуу ал. Аудио китептерди оку жана ук. Тезирээк кошул. Яндекс Плюс катталуусун 90 күнгө белекке ал. Переходи на О. Сага керектүүнүн баары алдыңкы оператордун бир эле тарифинде. Времени 28-я минута встречи, больше половины первого тайма позади. Ну и вспомнить, наверное, можно только тот штрафной удар, который нанесла сборная Индии. И кроме этого вспоминать пока нечего. Сейчас мы надеемся, что этот стандарт подарит нам эмоции. Итак, Тамерлан Газубаев присоединяется к атаке. Здесь небольшая сутолока возникает у ворот сборной Индии. Магомед Узденов отталкивает оппонента. Смотрите, Эрнис Батырханов насел на своего оппонента. Тем временем удар прямой по воротам. Полупрострел, полуудар такой получился со стороны Алимардона Шукурова. Мяч остается тоже, можно нанести прямой удар. Посмотрим. Ну да, здесь расчет на наших игроков, нашего капитана. Его отсутствие, я думаю, тоже сказывается. Ооба, толук түрдө мүмкүн. Бирок ошол эле унутпашыбыз керек. Валерий Кичин дагы кийинки оюндарда качпай да калышы мүмкүн. Ошондуктан башка оюнчулар жок дагы биз оюн жүргүзгөндү үйрөнүшүбүз керек. Өтө кубаттуу соккуну биз сиздер менен көрө алдык. Магомед Узденов, эми Магомед Узденовдун кандай замбиректери бар экенин биз жакшы билебиз. Эгерде биздин көрмандар Кыргыз премьер лигасынын беттештерин көргөндөр болсо, мен сөзүмдү толук түрдө колдойт болуш керек. Магомед Узденов бул чечим туура, мен чындыгында бул эпизодко калыска кошулбайм. Оюн иреси болгон эмес, бирок дагы бир жакшы мүмкүнчүлүк. Кайрат Жыргалбек уулу оң канатта жалгыз эки оюнчуга каршы оюн жүргүзүүдө. Мищенко жардамга келүүдө. Экинчи кабатка жүктөлгөн топ. Жана Сингх биринчи топко жетеби? Жок. Анда өтөлү. Александр Мищенко экинчи кабатка топту жүктөгөн. Колу тийгенби же тийген эмеспи?
Скорее всего, было попадание. А, Да, типтер, было типтер. попадание, Демек, мяч бұрыштан шығарып беру. изменил направление немного, да? Ооба, андыктан бурчтан чыгарып берүү, бул дагы жакшы бир мүмкүнчүлүк. Ышкырык жаңыруу. Жок. Кыска пас аркылуу. Комбинация аркылуу чыккан аракеттенген Гүлжигит Алыкулов чыгарып берген топ. Жана оюн эрежеси бузулду. Жок. Жок. Демек дарбазачы оюндун топту оюнга кошот. Келиңиздер кайталоодон баамдайлы. Өтө мыкты деңгээлде Гүлжигит Алыкулов. Сокку болгон экен, бутка тепкен экен Гүлжигит. Эмнеге калыс көрбөй атат? Бурчтан чыгарып берүү демек. Ооба, рикошет орун алган. Демек дагы бир бурчтан чыгарып берүү. Көтөрүлгөн топ экинчи кабатта болгон күрөш Батырканов. Баракелди Айзар Акматов бир аз жетишпей алган. Бирок караңыздар, өтө бир мыкты деңгээлде Эрис Батырканов топту артка чыгарып берген мына башы менен. Артка чыгарып берген дагы жана бир аз ыңгайсыз болгон. Айзар Акматов ушу шуурудай тизилген индиялыктардын оюнчулардын арасындагы жуурулушуп барып туруп аракет кылган дагы, бирок эми наша команда может давить и пропустить необязательный гол. Ова. После контратак, особенно в матче против Таджикистана, неоднократно мы это наблюдали. Вот Кыргызстан давит, бьет поворотом, но пропускает. Такое тоже бывало, поэтому не будем обольщаться. Посмотрим, чем закончится этот стандарт. 34-я минута встречи. Тем временем подача будет в сторону ворот Эржана Токотаева. И гол забивает Индия. И во-вторых, хотя нет, офсайда не было никакого. Офсайда не было на дальнем фланге. Бекжан Сагынбаев, кажется, задержался. Ну и не самым лучшим образом также действовал в этом эпизоде наш голкипер. Ближний угол, он голкиперский. Ооба, толук түрдө сөзүңө кошулам. Чындыгында мен оюнду окудум десең болот. Актилек бул жакта көрүнүштөр орун алышы мүмкүн. Ошондуктан өзгөчө дыкаттык менен ойын жүрүш керек. Сол канаттан жакшы бир мүмкүнчүлүк алып Шуңкарлар. Жоопту соккуга эч ким жок болуп калды. Кайрат Жыргалбек уулу топ менен оң канаттан жирепкилүү аракети гана Жазгыралова каршылашын. Кайрат Жыргалбек уулунун кандай ылдамдуулугу биз жакшы билебиз. Жана көтөрүлгөн топ жок. Индиялыктардын коргоочулары өтө ишеним оюн жүргүзүүдө. Жана экинчи дем менен, экинчи ыргак менен биздикилер чабуулга чыгуу аракетин көрүп жаткан кезде Алимардон Шукуров айып анчага топту жүктөдү дагы. Экинчи кабатта күрөш Батырканов топко жете алган жок. Соккуга мүмкүнчүлүк барбы? Жок. Дагы бир. Мне бы еще хотелось, чтобы вот эта вот тройка полузащиты, прекрасная тройка полузащиты. Тем временем Алимардон Шукуров, сильный прострел. Мяч остается у Эрбола Таба. Александр Мищенко алдыны көзөйт Кайрат Жыргалбек уулуга. Кайрат Жыргалбек уулу борбор бөлүккө чыгарып берген топ. Гүлжигит Алыкулов учурда жогорку ылдамдуулук менен айпанчага жирепкилүү аракети бар. Сокку болобу? Жок, сокку жок. Топту өткөзүүгөн Эрнис Батырканов. Бул ирет негизи бул топ Эрнис Батыркановго. Ну и вот этот вот настрой, я надеюсь, что будет. И здесь выход 1 на 1 должен был быть. Удар по воротам. Реагирует голкипер сборной Индии. Отличная атака проходит у сборной Кыргызстана. Ну и то ли еще будет. 49-я минута. Чуть больше 3 минут проходит после начала тайма. Ну смотрите, какая прекрасная комбинация. Удар с левой ноги. И здесь жалко, что этот удар пришелся по центру. Своей активностью Кайрат Жыргалбек уулу заслужил. Нам показали, появились на поле. Вот как раз таки Ахмедов. У него прекрасная левая нога. Еще одна подача. Мяч остается в игре. Можно было бы и оставить на угловой. Вот так и есть. Сейчас будет угловой. Вот, друзья. Нашел нужные слова. Мищенко. Еще одна подача. Попытка удара Муралима Ахмедова с дальней дистанции. В этом разберемся. А здесь еще один момент. Ну как так, друзья? 3 игрока выходили в атаку. Тачылык жыйынтыгында мына учурда индиялыктар чабуулда. Оң канаттан индиялыктардын аракети топ менен Индия жана өтө коптабал. Ой. 17-чи катар сандагы Индиянын оюнчусу. Нападающего Эльдар Молдоджунусов появляется на площадке вместо Эрнеста Батырканова. Здесь удар. Осторожнее, ребята. Атаковать надо, но и забывать про оборону не надо. Вот еще раз посмотрим на повторе, что же там создали игроки сборной Индии. Ну, смотрите, как играет, да, скидка. Ну, мяч пролетел в метре от штанги, хотя с того ракурса, который мы смотрели, показалось, что мяч... Орун алмакта, Индия топ менен. Катачылык, борбор бөлүктө Гүлжигит Алыкулов сокку! Ай. Жакшы бир мүмкүнчүлүк. Гүлжигит Алыкулов жакшы бир мыкты мүмкүнчүлүккө ээ болгон.
катачылык орун алган. Индиялыктардын коргоочулардан жыйынтыгында топту дароо өз карамагына алган Гүлжигит Алыкулов эч бир ойлонбостон дарбазаны көздөйт. Сокку узаткан тамай, бирок бул сокку өз максатына жеткен жок. Бирок кооптуу, кубаттуу сокку. Бир аз ылдыйраак болгондо мүмкүн дароо эле пенальти бермек. Күтөлү. Шашылбастан күтөлү. Мына кайталоодон Гүлжигит Алыкулов топту өз карамагына алган. На линии, да, штрафной был? Ооба. Айпанчан сызыгында орун алганбы? Келиңиздер. Колго тийип тур. Ооба, колго тийген. Бирок Айпанчан ичиндеби же сыртындабы? Снаружи, скорее всего. Вот стенку ставит Ова. индийская команда, значит, снаружи. Ким тебет? Муралим Ахмедовпу же Алимардон Шукуровпу? Ушул Посмотрим. суроо бар. Кайрат Жыргалбекулу, Алимар. Күтөбүз. Ышкырыкты. Башкалсын ышкырыгын. Алимардон Магомед Узденов! Жок, өтө бийик, өтө бийик. Ооба, Магомед Узденов өзүнө нааразы. Албетте аны түшүнсөк болот. Чындыгында өтө мыкты мүмкүнчүлүк болчу. Анткени дарбазачы аралык өтө чоң эмес. Эгерде кубаттуу, анча деле кубаттуу эмес, бирок техникалык аткаруудан жакшы сок болсо гол жаратканга мүмкүнчүлүк бар эле. Бирок эсеп ушу индиялыктарды кандайдыр бир ыңгайсыз абалдарга дагы алып келип туруп, анан сөзсүз түрдө биздин максатыбызга жетебиз деген ой бар. Оюнчусу алмашууга чыккан Наорем Манеш Сингх дагы сол канаттан чыгарып берүү же сокку десек да болобу, ушундай түшүнүксүз сокку пасты чыгарып берген. Биздин улуттук курам команда жакшы жардам бере алат деген үмүтүбүз чоң. Топ менен учурда индиялыктар оң канатка чалган топ, кайрадан Чаноте борбор бөлүккө сокку, Токотаев баракелде. Суроо бар, анткени соккуга Чанотеге мүмкүнчүлүк бербеш керек. Анткени буга чейин мен айтып өттүм, Чаноте ушу сол канаттан жиреп келип өтө бир ылдам, жогорку ылдамдуулук менен бир нече жолу пас чыгарып берди, сокку узатты. Ошондуктан ушул оюнчуга өзгөчө бир жаңырыш керек. Башка калысты күтөбүз. Көтөрүлгөн топ экинчи кабатта. Жок, биздин оюнчулар бул топко жете алды дагы. Эми индиялыктар экинчи ыргак, экинчи толкун менен чабуул. Оюн эреже барбы? Оюн эреже бузулдубу? Оюн эрежеси бузулдубу? Николай Давыдов. Пенальти! Анда өтөлчү. Чындыгында пенальти болду. Ооба, топ үчүн күрөш болгон. Бирок кол илинип калган. Кол илинип туруп тартканда кулады. Мына, келиңиздер, жакынкы ракурстан байкайлы. Николай Давыдов мына колу менен ыңгайсыз жараткан, жыйынтыгында кулап түшкөн. Эми 50-ге 50 десек болот, 50%. Да, на усмотрение арбитра здесь. В СМИ и в русскоязычных, и в кыргызскоязычных. Ну и затем, конечно, мы о нем узнали уже в матчах между сборной Кыргызстаном и Индией. Тем временем разбег, удар и забивает Суниль Четри. Индусы наказывают. Ну, угадал Токотаев, но немножко запоздал он со своим прыжком, кажется. Ну и также Суниль Четри на опыте. Смотрите, прям в самый угол пробил, без никаких вопросов. Ну и счет у нас становится 2-0. Бузулган. Эми мен айткандай 50-ге 50 десек болот, пайыз жактан карай турган болсок. Жыйынтыгында эсеп сан 2-0 айланды. Суниль Четри Индиянын на чемпионате мира 2018 года. Тем временем сборная Кыргызстана в атаке. Осторожнее нужно действовать против голкипера. Николай Давыдов, конечно, активен. Хочет он также доказать.